Тайгак жолдо карды күрөп, артынан дароо кум чачып, бир эле учурда эки функцияны аткарып жаткан бул техника келгени жолчулардын түйшүгү бир топ жеңилдеди. Кар жаап баштаганда дароо кум туз аралашмасы жүктөлүп, кооптуу аймактарга жөнөп кетишет. Бир бункер 9-10 километрге жетет. Чачып кайра келип, бияктан жүктөп алып кайра барабыз. Кызылбел менен Долоонду эки ашууну карап турабыз. Саат канчага чейин болуп иштейбиз, эртең менен 6-7ге чейин иштейбиз. Тайгак болсо таң аткыча иштейбиз. Жаңы эле кар жаап бүтүп, Долоон ашуусу абдан тайгак болуп калды. Мындан улам унаалар чыга албай калып, тыгын жаратпаш үчүн жолчулар түнү менен нөөмөттөшүп, инерттик материалдарды себишүүдө. 5 киши жасай турчу ишти жалгыз айдоочу пульт менен эле башкарып жетишет. Эң оболу убакыт үнөмдөлөт жана жумуш ыкчам аткарылат. Негизинен мекемеде техника жетиштүү. Кар мезгил менен жаап жатат кыска убакта, көпчүлүк убакта түнкү маалда жаагандыгына байланыштуу. Экинчисинен де турган нөөмөттө турган балдар иш алып барууда. Кардын калыңдыгы бир 3-4 сантиметр калыңдыкта жаагандыгына байланыштуу. Атайын ушул техника негизинде иштеп жатабыз. Жана ошондой эле Бишкек-Нарын Торгар-Тунаа жолунун Кызылбел ашуусунда дагы атайын кар тазалоочу КДМ автоунаасы менен подсыпка чачуу иштери да жүрүп жатат. Учурда тыгын жок, каттам ачык жана кошумча атайын даярдалган инерттик материалдарды жумушчулар кол күчү менен да чачууда. Эл аралык маанидеги Бишкек-Нарын Торгар-Тунаа жолу номер 41-жол тейлөө мекемесинин карамагында Долоон, Кызылбел жана Кара Өңкүр капчыгайы сыяктуу кышкысын кооптуу делген тилкелерде иш алып барып, сапардагылардын коопсуздугуна кам көрүлөт. Анткени бул ашууларда кичине эле кар жааса жол тайгак болуп, унаалардын жүрүшүнө кыйынчылык жаратат. Кар жаап жолдор тайгак болгондо мекеменин 10дон ашык жумушчусу 2 нөөмөт менен тынымсыз иштейт. Норзаблаев, Алмаз Асанов, Ала Тоо 24, Нарын облусу.